каршы олбурасыздарбы? Жаңы атабы тоюбуз, кечебиз, концертибиз. Ошо тойдо отурган байк аябай сүрөсүн отура сизге жакпай аткан окшойт экен. Жакшы эле маанай сашуу экен. Азаматсыз. Эми Кудай кылган урматтуу меймандар, мен жана калуу тилекке чыкпаган инсандарды сөз кезегине чакырайын. Жана катыштар деген катыштардын жамааты жарымы чыкпай калган. Демек сөз кезегине чыкпай калган жалпы катыштар сөз кезегине келип берсеңиздер. Мына ушул Абдилла агамдын жалпы катыштары, мен ушул инсанга катышмын буйрса катышып үй бүлөлүк катышабыз, сыйлашабыз, сырдашабыз деген инсандар сөз кезегине келип бериңиздер. Жергөчө катышууга өтө беристерет. Дайыр айта кетчүнерсе ушу Маркиз Абдыраевди базы кырдаган мен аяшым баатыр эне жийди аны өстүрүп чоңойтуп келатат. Андасына маданияттын мыкты кызматкери. Жолдошу досум болсо аранжировщик менин ырлардын баарын жасап жүргөн ушул экен. Анан мунун балдарынын аттары дагы Сүймөн Кол, Таттуу Бүбө, Сабира деп жалаң чыгармачылык атактуу адамдардан коюлган да. Деп мен мактап жүрөм айда болсо, мени да булар мактап жүрүшөт. Келиңиздер, апаларга берелиби? Келиңиздер. Жийин апа, келиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, баарыңыздарга салам айтабыз. Абди Жубайда ынтымактуу ырыс-кечип үй бүлө болуп ушинтип эл астында кадыр бактуу ишиңерде ийгилик болсун ар дайым. Бул кызды бүткүлө Кудайым буйрса жетелешип жүрүп кадырлуу карлыкка жеткиле. Ишиңерге ар дайым ийгилик каалайбыз. Ушундай жакшы саналаштар, жакшы ниеттештер ар дайым жакшылыгыңарды тең бөлүшүп жүрсүн. Бүгүнкү ушинтип бизди кошо кадырлап чакырганыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат, уланталы. Келиңиз. Келиңиз. Кутманды келечи кадырлуу коноктор. Бүгүнкү тойдун эси жестем жана мен алтындай болгон эжекем, жан эжекем ак көңүл аябай керек болсо кең дүйнөнүн баары жүрөгүмө батып кетет. Экөөңөр бактылуу болгула, кармашкан көңүлүңөр үзүлбөсүн. Жестем болсо китеби кут болсун, жүк болсун дегендей таланты ташкындай берсин. Мындай китептин көйүн чыгарсын дагы. Жана калеми курчуй берсин. Ошол анан кийин баарыңарга ден соолук каалайм бүгүнкү келген конокторго. Жана адамдын оозунда Кудайдын кулагында дейт. Тилеген тилекти бере берет экен да. Бул тойдун башында аягында сүйлөсөм эле деп койдум эле. Тилекти да ошо жараткан берет да. Мына аягына чыгып сүйлөгөндө эми мен муну айтайын деп атам. Жана айтчу жерин айтып куттуктадым. Бул жерден бир нерсе айткым келет. Бүгүн той болуп атат. Той кайдан болот? Көрсө жараткан деген бар экен. Бүт жараткандын колунда экен биринчи. Экинчисинде ошо тойду ушул дүйнөдө болуп туруш үчүн биздин ата-бабалар ортомчу экен. Муну кыргызда кыскача мынтип айтат. Бир Кудай дейт, Кудай анын ата-бабанын арбагы депчи. Анан кара сөз менен айта берсе көп нерсе, эми жараткандын берип койгон нерсеси экен, ушуну маалымат келип ошону бу дүйнөгө жеткизип кой деген. Эртеден бери рас сонун жакшы сүйлөдү. Эми бу жерде мен айтып кой деген нерсесин гана айтып коеюн деп атам. Көрсө жараткан бар экен, чын эле жараткандын астында ата-бабалардын арбагы бар экен. Муну кино кылып да тартып жүрүшөт. Кыйын болуп атам деген жокмун. 31 жашымдан бери аркы дүйнөдө өлүп калды деген ата-бабалар бар экен, чын эле. Көм койсо өлдү деген чүнүккө келип атабыз бар экен. Манас эпос деп жүрөбүз. Манас эпос эмес экен, тарыхыбыз экен биздин. Анан бул жерде айта турган нерсе, ушулардын айткан аманатын кара сөз менен айтса да болот. Буну мен ыр түрүндө жаздым эле, өз көзүм менен көргөн нерсем. Ыр деген мындай болот экен көрсө, кара сөз менен көп да жетет, түшүнгөн кишиге бат деле жетет. Ырдын бир жакшы жери. Түшүнгөн кишиге шак барат, кыска айтат. Эси барлар илип алат, эси жокторго кала берет. Жана убагында Мурас деген китепти окуп, Калыгул жана Олойлар эчен Олойларды көрүп алып, булар молда эмес эле ырчы экен деп күлүп койдум эле. Көрсө аларды күйгөн үчүн, убагында укпаган үчүн.
эси барлар муну алып калат деген ойдо бир кылып жазыптыр. Мына бүгүн бул жөнүндө биздин жаныбызда дайыма ата-бабанын арбагы жүрсүн, арбак колдойт деген сөзүбүз чечмеси туптуур экен. Эми мына ушуну айта кетейин. Урпагынын жанында ар дайым арбак жүрөт. Өз дүйнөсүндө ал дагы түгөлүк өмүр сүрөт. Ада сүйлөйт, биз сыяктуу ада күлөт. А бирок неге көбүнчөсүн кайгылуу жүрөт. Анын дагы жашоосу бар, насиби бар. Биз сыяктуу кесиби бар, аркасында калтырган урпагы бар. Дөппөйгөн же түзөлгөн турпагы бар. Азанда чакырылган аты да бар. Ал дүйнөдө кол кыйын эмес, арбак деген бирок күчтүү заты да бар. Ал кыйналат, көкүрөгүнө зил басып, ичип алып аракты тепселесе кулуктанды, дасторкондо тамакты, шариатты каада салтты бузган кезде, негизи жок жыр чыгарып кускан кезде. Ал сүйүнөт, эскерип биз аларды чын ниеттен багыштап, союп коюп коюбузду, түшүрүп апапакай Куранды, жайып коюп дасторконду, өткөрсөк ичкиликсиз тоюбузду. Ал дүйнөдө жоопту экен жалпырбактар биз үчүн жараткандын алдында, тил алганды жараткандын алдында жалпыбызды ошолор колдойт. Шариатты, каада салтты бузган кезде аргасыздан жиберип кырсыктан келсе экен деп тоосуна ошолор сомдойт. Эй адамым, келгилечи, арбактарды кыйнабайлы. Жаман айтып бирибизге шариатка, каада салтка ылайык менен бири-бирибизди сыйлабайлы. Муну ошондо бабалар жараткандан сурап келип, апапакай бата берет. Жаатырып жамгырларын бата менен эл көгөрөт, жангыр менен жер көгөрөт. Ошолар билбей. Айта берсин сөз көп. Жарайсың. Сага да ошо жараткан ыраазы болгон үчүн эпке сеп кылып момча этти этек жеңден алдыртып, Зубайды өкөңөрдү. Өкөр жаккан үчүн бүгүн тойду да шарт кылып түзүп берген жараткан. Бир гана жаратканга моктоо, анан ошондо ата-бабабыздын арбагын эсизден чыгарбай жүрөчү. Кыргызда да, Казакта да айтат. Арбактар даңкталмайын, түрлөр даңкталбайт деп, бакталбайт деп. Ошон үчүн арбакты эстен чыгарып көргөнчүн айтат. Бар экен. Денени көмүп коет, жана чыгып кетет. Аркы дүйнөдө жашоо уландысы бар экен. Буюрса келечекте шундук жашоо келет бизге. Ошо антип жетет экен, мага ошону айтып койчу дегенди айтып атам. Эртерээк жаратканга моюнсунгула, ата-бабабыздын каада салты менен жашагыла. Жараткан эптен сеп кылып бардыгын берет, бардыгыңыздарга ийгилик тилек өлө сонун жашай кетет кыргызча айтканда. Ошол жашоого кантип жетет, ошонун эрежеси бар экен. Жаратканга моюнсунсаң, ата-бабанын каада салты жаратканын мыйзамынан алын экен. Биз ошону алсак эле калган майгөл сүткөл болот деп коркпой үрпөй эле жараткандын атынан айта алат элем. Ошол ийгиликтер көп болсун. Мындай той дагы көп болсун. Абдил, майрам кут болсун. Зубайда сирек болуп, жөлөк болуп жанында жүрөсүң. Куттуктайм өкмөрдү, өлөңөр менен бар болууга, аман болууга. Бул башталыш эле болсун. Ырдын көбүндө азында эмес, анын маанисинде ошону абдан жашы элге жетип тургандай кылып, бир китеп чыгарсаң дагы эл талашып окугандай болсун. Жетелешип уулуңар менен келин алып той берип, өркүнүңөр өсүп, кылым жашагыла. Жакшылыктарыңар көп болсун. Ата эне бир тууганды сыйлап, жакшылыктарда жүргүлө. Чоң рахмат. Анда урматтуу катышкандар, ынтымаңыздар болсун, берчи белектер тапшырыңыздар. Жүрүңүздөр ошол жакка барып, төр жакка барып эстеликке бир сүрөткө түшөлү, жүрүңүздөр. Айткан каалоо тилектер кабыл болсун дейм. Меймандар, апарат ак башты, көк баштыкты салыштырыңыздар, сиздерге уруксат берели. Мен сахна төрүнө кайрадан талаптуу жигиттерди чакырайын. Ушул Байкемдин суроосу менен ушул үч жигитибиз той башталгандан баштап тоюбуздун соңуна чейин ушул жерде отурушат. Ушул кечебиздин эң соңку чыгармасын ушул жигиттердин чыгармасы менен жыйынтыктайлы бериңиздер.
чоң рахмат бериңиз күндели ордуңуздарга хизмет этип келечекте сиздерге катнашуу аралашып отырган чыган инсандарды мыкты кыргыздын маданиятына салып кошуңуздар дейли. Урматтуу меймандар, келиңиздер сиздер үчүн мен дагы кызыкчан аткарып берейин. Элбербек Иманалиев агайыбыздын Арузатын деген жакшы чыгармасы бар. Ушул жерде дайыма чыгармачылыкта ушул эзеке менен бирге көрүшүп калам, көрүшкөн жерде ар дайыма колдойт, кубаттайт. Ушул Марыз Абылов эзекебиздин атынан жаңыртып берейин ушул чыгарманы. Келиңиздер, сиздер үчүн жакшы чыгарма болсун, кабыл алыңыздар. Арузатын деген чыгарма. Элбербек Иманалиев агайыбыздын чыгармасы дегенсиздер, Çırağım atmağım seni görüp bir tazara başladım. Kariginde durgan eken kadınım, ayga canlı vermey çoğut konasmadım. Karaylagan gömülüme nur dolum, hayra başta kögülüyünür bolum. Hayra yaşlı ötkünçü ayrılmazdan gittince, karındaşım tağılayın, tağılayın bana bir yolum. Bir uçulan soylu ötüm süyünüm, bir zamanda oyrum bulgun düdüğüm. Özüm yedin ayıkçıday sezildi, ay özüm bilmem degin uça süyünüm. Karaylagan gömülüme nur dolum, hayra baştan kögülüyünür bolum. Hayra taşlı ötkünçü ayrılmazdan ketkince, karındaşım tağılayın, tağılayın bana bir yolum. Yaşlı uzak gidelim de bir yolum, ay yaşlı bir çiz yaşında yar canım. Karaylagan gömülüme nur dolum, ayramazdan köylüyünür bolum. Armağan olup tügüyüm ayrılgancan süyümden, Aruzatım aylanayım, aylanayım bana bir yolum. Karaylagan gömülüme nur dolum, hayradan bir tövülüyünür bolum. Hayran yaşlı ötkünçü ayrılmazdan gittince, karındaşım tağılayın, tağılayın bana
Абдурахман. Эзеден кыргыз элин ушундай талант сыйлаган, таланттуу эл келет экенбиз. Ырга жакын, бийге жакын, шаңга жакын эл келет экенбиз. Урматтуу конокторор, урматтуу меймандар, кечебиздин баштабыздан баштап эле таланттуу инсандар аябагандай чыгармачыл инсандар ырда өттү. Кантсе дагы бүгүнкү кече албетте чыгармачыл кече болгон соң чыгармачыл инсандардын коштоосунда кечебиз жыйынтыктап олтурат. Анан урматтуу меймандар, мен сахна төрүнө ушул ыраазычылык сүйлөө үчүн агам менен эжекемди чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Мына ушул агам менен эжекем сиздерге дагы жакшы бир ыраазычылык кебин айтсын. Анан дагы бир таланттуу инсан бар экен. Ал инсанды дагы чыгарбасак болбойт. Себеби дегенде той ээлери жакшы ниет кылып, жакшы тилек кылып атайын чакырып отурган чагы. Андыктан мен сахна төрүнө байкем менен эжекемди чакырайын. Урматтуу дасторкон ээлерим, урматтуу меймандар, жетим деп атасынан, энесинен айрылган инсанды айтпайт экен. Музыка рахмат. Жетим деп атайын конок күтүп, дасторкон жайып, ошол дасторконуна келбей калган инсан жетим деп айтылат экен. Бүгүнкү дасторконубузду жетимсиретпей, мына той ээлеринин кубанычын, сүйүнүчүн тең бөлүшүп, дайыма ушундай биргеликте бололу деп дайыма колдоп кубаттап ушул агамдын чыгармачылыгын колдоп келген жалпы инсандар, сиздерге терең ыраазычылык билдирели. Алла таалам биздин оюбузга, биздин элестете албаган, биз көрө албаган жакшылыктарды берсин дейли. Сиздердин дагы үй бүлөңүздөрдө мына ушундай жакшылык тойлор болсун. Бүгүнкү тойубуз кичинекей той болсо дагы уюткулуу той болуп, жакшылыкка айлансын. Мекенибизде, эл жерибизде тынччылык болуп, мына ушундай таланттуу инсандарыбыз чыгармасын арнап элге кызмат кылып жүрө берсин. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун дейли. Анда урматтуу меймандар, ыраазычылык кеп агабыз менен жеңекебизде. Агабыз менен жеңекебизге калоо тилек бергенге чейин ушул перзентине жашоодон тапкан байлыгына микрофон сунайын. Андан соң агам эжекем сүйлөсүн. Анан таланттуу инсандардын чыгармасы менен тоюбузду жыйынтыктайбыз. Келиңиздер. Кечиресиздер, азыр мен мындай кылайынчы, аягында өзүмдүн өрүм менен жыйынтыктайын. Себеби муякта мен өзүм ушу бала кезден бери нарында чогуу жүрүп, индер менен чогуу бир театрда дегенде ушу ынтымакта жүргөнбүз. Баягылар тобунун дагы бир ырчысы, солисти, мындай аткаруучусу, комузчу, театр жана актёрдун, театр жана ушул телевидениянын актёру, ырчы, маданияттын мыкты кызматкери намын алган биздин Аман деген Мамбет Аконов деген агабызга кезекти берип койсок, андан кийин анан жыйынтыктайлар. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, тоюңуздар кут болсун. Абдылбай, Абдылинимди мен кичинесинен бери билем. Нарында чогуу жүрдүк, шаарда чогуу жүрдүк. Чыгармачылык ийгилик, калемиң курчуй берсин. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бүгүнкүдөй жакшылыктар көп болуп турсун. Тилегиңиздерди Аллахым кабыл кылсын, келе жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Анда эмесе биздин музыкант даяр болсо, сиздин бүгүнкү чыгармачылык кечеңизге арнап бир жакшы чыгарма тартуулап берейин. Асанбек Бейшекеев агабыздын Тамашам деген чыгармасы бар, ушул жердеги агалар сиздер үчүн болсун. Кабыл алыңыздар. Келиңиздер, эми баягы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деген бар, бир кеп бар, ошого такап бир жакшы нерселерден айтып кетейин. Даяр кеттик, анда бир шаңдырак кол чабып. Tamasham,
Bir kişi üyünde uğtavatı öyle. Uğtavatı ayağını kaptazalar bir koyun iken koyusunu çoşturlar. Ne oldu size? Ne bikir otasın? Ne de bikir? Gerek yok da bikir var mı? Çöndükçe. O içinde ne bikırdın? Gerek yok da bikir. Ne bikirdin sen? Düş gördün. O emne düş eken onu. Aytçı düşküne kuşunca bikir oldu sen. O düşümde kayra üylönü attın. Müstosum üylönü atsan ne otur? Oşa oluşunca gerek yok da bikirasın mı dese. Hayrele sağı üylönü oturum da deydi işte. Gelinizler emin. Biraz bolsa da kılmayalı. İyi. O çavdan geldi. Oşoysun gün gün nurların
расмы келели. Анда агам менен эжекем чакырайын. Сонда төртү урматтуу ээлер келиңиздер. Келген конокторго ыраазылык сөз сүйлөп, бүгүнкү жашылык тоюбузду жыйынтыктайлы. Анда эмесе чакырайын келиңиздер. Абдил байке келиңиз. Сахна төрүнө келип берсеңиз. Келген конокторуңузга эки ооз ыраазылык сөзүңүздү айтыңыз. Андан соң улуу аксакал аталарыбыздын, апаларыбыздын батасы менен бүгүнкү жашылык тоюбузду жыйынтыктайлы. Келиңиз. Барыңыздарға чоң рахмат. Ушинтип менин кубанычымды тең бөлүшүп, жеке мен эмес, ушу үй бүлөбүздүн, ушу биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп келип бергениңиздерге чынында аябай толкунданып жетине албай, жадагасы ушу келген тамакта өтпөй аябай кубанычта болуп аттым, толкунданып. Анан чынында мен ушу сиздердин ушунчалык келип бергениңиздерден бул дүйнөдө мен жалгыз эмес экенимде да бир жолу ынандым, да бир жолу ишендим да. Анткени жалгыздараак бак болуп койт дейт эмеспи? Анткени сиздер болбосоңуздар биздер каякта. Ошон үчүн дайыма сиздер бар болгоңуздар, ушу биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп эле жүрө бергиңиздер. Саныбыз кемибестен көбөйө берсин демекчимин. Дагы катыштарды күтөлгөн, дагы жакшылыктар алдыбызда көп болсун. Ошо биздин тойлорубузда дайыма биз тиги тойго барбайбыз, биз булардын тоюна барабыз деп эле келип турсаңыздар экен деген тилекти айткым келет. Чоң рахмат барыңыздарга. Урматтуу коноктор, силер келгениңиздерге мен ыраазымын. Каалган тилектериңер кабыл болсун. Урматтуу бир туугандарым, кайын журт деп бөлбөйүн, алар дагы менин бир тууганым дегендей эле. Коноктор, кесиптештерим, мына бүгүн ар кимге ар кандай күн болуп атат, бирөөнүн өздүк майрам болуп атат, бирөө төрөлүп атат. Анан биз менен ушундай жакшылыктарыбызды тең бөлүшкөнүңөргө ыраазычылыгымды айтат элем. Бирөөңөр айттыңар, 1,5 саат күттүм дедиңер. 1,5 саат күткөндөн деле эмес бар керек. Акта болуш керек дегендей. Анан ушул жерде отургандын баары жакшы саналаштар дегендей, жакшы ой менен келди дегендей. Анан келбей калгандар да болду. Эми алардын да себептери бардыр. Бирок бул жака келген адамдар биз үчүн өтө жакын адамдар болуп калды да. Анан кийин бирөөсү ашып кетти нарындан. Мен өмүр көрмөгөн адамдар келди. Бияктан туугандай эле болуп калдык дейбиз го дейм. Баягы сураштыра келсек баарыбыз эле тууганбыз дегендей. Толкунданып атам. Жолдошум айткандай, кечеден бери уктаган жокмун, туулган күнүмдү тосо тургандай эле болуп атам. Негизи баягы көп тамадалар, акындар, жазуучулар суроо берет. Акындын жубайы болгон кандай экен деп. Башында маани бербептир. Жана башында тамашалап кетти го. Командировкада жүрдүм деп. Анан мен билбептим, чын эле ушундай өнөр бар экенин. Анан тамадалынын жубайы болгон кандай экен десе, мен өзүм деле тамадамын деп койм, аны деле түшүнбөйм. Көрсө деген мындай нерсе катылып жатыптыр. Анан ушул эрезеге жеткирген ата-энебизге рахмат. Ушинтип кесиптештерге, туугандарга, акындарга, маданият элдерине түпкүрүн ыраазычылык айтамын. Бул күн жөн күн эмес болду. Мүмкүн силер үчүн бул көп жака барганы үчүн сиздерге бул кадимкидей күндөй саңалса дагы, мен үчүн бул биздин үй-бүлөдө биринчи жолу болуп аткан эң чоң жакшылыктарга болгон алгачкы кадамыбыз да. Канча деген адамдар өтүп кетти, бул күндү көрбөй. Жанагы Мамарасул атабыз деп койсом деле жаңылбай коюш керекмин. Ден соолукту байкебиз да айтып кетти. Жолуккандай жакшылыктарды ар бирөөнүн мааниси өтө терең болот. Мунун баардыгы биз маани бериш керекпиз. Убакыт өтүп атат. Биз уландан улам кийинки муундарга өзүбүздүн жолубузду дагы бошотуп атабыз. Үлгү да болуп атабыз дегендей. Мен баягы ата-энем бул жарык дүйнөгө алып келет экен. Андан кийинки тарбиялап кайын журтка колуна берет экен дегендей. Ал адамдар дагы мен үчүн туугандай болуп калды. Жакын адамдар, мүмкүн кээ бирөө кайын журт деп бөлсө, мага өтө жакын адамдар чын. Анан Өргүл ата, Өргүл апа да койгонбуз.
ал киши дагы жок десе да болбой, ой боюна койбой эле болгонбуз. Коюп койгонбуз да. Эми андан кийинки эрезеге жетсек дагы көп акыл насаатты ошол адамдардан дагы алып турабыз. Ар бир адам биз үчүн сабак, ар бир күн биз үчүн сабак дегендей. Анан азыр кичине толкундап атам дейм. Ошо ар бир келип кеткен конокко канча бут кирсе ошончо бут кирип атат дегендей. Ар бир тилектериңер, баталарыңар кабыл болсун. Күндүн нуру кандай бул жарык дүйнөгө тийген болсо ааламдын баарына, ошол күндүн нуру бизге да ошондой тийсин. Кандай бататны атап аткан болсоңор же тилеп жаткан болсоңор, ошо баталардын баардыгы кайра силерге дагы жугуштуу болсун. Баардык бир туугандар бирибизге тилек бололу, бирибизге жөлөк бололу. Канча деген адамдар карызга батып, санаага батып аткан мезгили. Ошол санаадан кыргыз элин кутулсун. Кыргыз эли дүйнөгө аты чыксын. Бирибизге керек, бирибизге жөлөк бололу. Жолубуз дайыма шыдыр, жолдошубуз кадыр болсун. Бак ачылбай жаткандар бак ачылсын. Үй бүлөсү жоктор, үй бүлөлүү болсун. Балалуу боло албай жаткандар балалуу болсун. Кредитке баткандар кредиттен кутулсун. Ушул жерде отурган баардыгынын тилеги кабыл болсун. Теги дүйнөдөгү жолдошумдун да атасы өтүп кеткен, менин да апам өтүп кеткен дегендей, ошолордун арбагы разы болсун. Ошолорду жер каратпай, ошентип күнүбүздү баягы ырыскыбыз көп болсун, мол болсун дегендей, баягы суу ичер адамдын өмүрү бүтөт экен дегендей, азыр эми жашап атканга ошого дагы ыраазы чын айтыш керекпиз. Ушул жерге келе албай төшөктө жаткандар канча, ушул жерге келип тамак ичкенибизге да ыраазыбыз. Анан ар бир тилектериңер, батаңар бар кабыл болсун. Баягы жаңгыр менен жерге бөлөт, бата менен элге бөлөт дегендей. Ар бир силердин салымыңар, кошкоңор, акыл насаатыңар биз үчүн, биздин үй бүлө үчүн бул өтө терең, мааниси өтө маанилүү дегендей. Ар бир сөзүңөр бизге жылуу, жүрөгүбүзгө түпкү төрүнө конуп атканды, жылуулук берип аткансыздар. Ушуга ыраазычылык, ушинтип дагы келип туруңуздар. Биз менен ошо жакшылыгыбызды бөлүшкөндөрүңүзгө аябай силерге таазим этебиз. Анан бар болуңуздар, бай болуңуздар. Баарыңызга денсаулык. Чоң рахмат аял жолу мененки толкунданып аткан чында көрүнүп турат. Ыйлабейин деп көзүнөн жаш чыгайын деп турат. Бул эми мындай айтканда мен эле сүйүнбөстөн ошол менин сүйүнүшүмдү кошо сүйүнүп аткан ушул Турбаев көрсө, алган жарың кадырын билсең, сен талаада калбайсың дегендин бирден бир максаты, себеби ушул болсо керек дейм. Анан биз ушул баардык бир туугандарга арналган бир чыгармамды окуп кетпесем болбойт го дейм. Кабыл алып коюңуздар, бир туугандар деп жазгам. Бир туугандар боорумдун жарымы. Бириккенде күндөй тийип жарыгы. Билгилечи суранарым жакында. Силер барда таттуу жашоо агымы. Туғаны жоқ, жан дүйнөнүн зарыбы. Турмуштагы Кудайымдын каарыбы. Туу туткула алтындарым туугандар. Туғанга табылбас эч дарбы. Жартынанды бөлүп жеген тууганым. Жакшы жакка дайым жөлөк тууганым. Жакындарым жалдыраймын чөгөлөп. Жашайлычы көрбөй көңүл сууганын. Жаман ойлоп таарыныштар керекпи? Жакындылар ким чынында бөлөктү? Жараттыго туулган болуп жүрсүн деп, жаратканын бизге берген бири-бирибизди билетти. Бар болуңуздар. Чоң рахмат.
bir tuğanlar, жақындар аман болыңыздар. Дайыма біргелікте болыңыздар деп айтар едім. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен, егер өміріңнің ұзын болушын қаласаң, егер ризқыңның кең болушын қаласаң, бір туғандарың менен, туған ұрық менен, егіліп қауым менен аман болыңды деген екен. Құрметті меймандар, бүгін той иелері өзгөчө пайгамбарыбыздын айткан насаатын бир аз болсо дагы бекемдеди деген ишеничтебиз. Баардыгыңыздар улаткан жайыңыздар. Мына бүгүнкү биздин апакебиз Назгүл апакебизден бата алып, бүгүнкү жашылык тоюбузду жыйынтыктайлы. Урматтуу меймандар, Назгүл апам келгенге чейин бүгүнкү тойдун аасына дагы, көбүнө дагы ыраазы болуңуздар дейли. Урматтуу меймандар, бүгүнкү той ээлеринен кеткен кемчиликтер жок. Бүгүн көңүлүбүз топ. Дайыма ушул той ээлеринин жакшысын эки эселеп, 10 эселеп ашырабыз, жаманын жашырабыз деген инсандар болсо, ыраазыбыз деп бир кол чаап коюңуздар туугандар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Шералы Тургун Алиев болдум. Кийинки жакшылык тойлордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Алыскы жолго чыга турган инсандар аман эсен үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Баардыгыңыздар аллакан жайыңыздар. Амин. Ушул апакебиздин батасы менен бүгүнкү жакшылыгыбызды жыйынтыктайлы. Амин. Жараткан ошо эртеден бери айтылган каалоо тилектин баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Келип ушу жакшы батаңыздарды бердиңиздер. Ушу уулум менен келиниме ошонун баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Атасы жаш кетсе да бул жакта өз болуп ушул даражага жеткирген өкүл атасы менен өкүл апасына да ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, баарыңыздарга ден соолук. Мен да топтумдан атам баргама. Баары жакшылыктын баарын каалайм. Ошо келип берген истерге чоң рахмат. Жетине албайм. Аман болсун. Мындай китептин көбүн чыгарсын. Кишине ийгилик, калемине бурчуй берсин. Талантты ташкындай берсин. Ошо айтылган каалоо тилектин баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Атабасын арбагы ыраазы болсун. Ушу баарыңардын тилегиңерди Кудайым кабыл кылсын. Рахмат. Жакшы эл, жакшы барыңыздар, аманчылык жолдон аман жеткиле. Баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик. Балдарым өмүрлүү болсун, өнүп өссүн, көп балалуу болсун. Tileklerimizin baarini Alла Таалам кабыл кылсын. Амин. Баарыңыздарга жакшылык, тилегимди кабыл кылсын. Амин. Чоң рахмат, урматтуу меймандар. Кийинки жашылык тойлордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Карынын батасын берсе, жашылык тилегин берет дейт. Мен тилек айтайын, сиздер амин деп коюңуздар туугандар. Амин. Мына ушунча жашылыктарды, мына ушунча сүйүнүчтөрдү, кубанычтарды көрсөтүп аткан Аллахым биз сезилик, биз сүйлөйлүк жакшылыктарды көрсөтсүн. Көптүгүн дайыма мекенибизге, эли жерибизге тынччылык, топчулук, молчулук берсин. Дайыма багыбызда болуудар сайрай берсин. Дайыма элибиздин арасында эл атындар, өнөр атындары жайнай берсин. Дайыма Аллахым бизге жазда берсе да эч качан эч нерседен жазбай берсин. Дайыма эли жерибизде тынччылык, топчулук болуп, тегирменибизде дам дасторконубузда нан болуп, курмабызда кой болуп, дайыма бүгүнкү күндөн баштап мекенибизде, эли жерибизде тынччылык, топчулук, молчулук болуп, дайыма ар бирибиздин үйүбүздө мына ушундай жакшылык той боло берсин. Амин. Кийинки жакшылык тойлордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Амин эсен ийиңиздер. Су куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, талайлуу болса дагы эл улуу бол деген сөзүң ой жаманбы? Ата-энеси бата тиле той барына. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол, жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой